Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн сиздерге өтө даамдуу, жөнөкөй, бат дайым болуучу жана ошондой эле үйдөгү эле продукталардан жасала турган өтө бир даамдуу пирогдун рецепти менен бөлүшө кетейин. Эң биринчи идишибизге 4 жумуртканы чагып салып, жумуртканын үстүнө кичине туздан себелеп миксерлейбиз. Андан кийин кумшекерди бөлүп салып, дагы миксерлеңиздер. Кумшекерди 3кө бөлүп салыңыздар. Баарын бир салып берсеңиздер, жумурткаңыздар көтөрүлбөй калышы мүмкүн. Жумурткабыз 2 эсе көбөйгүчөктү жакшылап миксерлеңиздер. Андан кийин кефир менен майды биргеликте кошуп, дагы миксерлейбиз. Үйдө деле уютулган айранды жакшылап чалып койсоңуздар болот. Бардыгы бир калыпка тегише түшкүчөктү жакшылап миксерлеп алыңыздар. Биздин суюктугубуз даяр болду. Эми ушунун үстүнө унду кошобуз. Унду сөзсүз түрдө электен өткөрүп, элеп кошуңуздар. Үстүнө un көптүргүч, разрыхлитель. Эми миксерлейбиз. Унду сөзсүз түрдө 2ге бөлүп кошуңуздар. Биздин массабыз даяр болуп калды. Эми пергамент кагазы төшөлгөн формага даяр болгон массабызды куябыз. Өтө суюк эмес, өтө коюу эмес, орточо абалда болуш керек. Мына ушундай. Куюп, жакшылап жайгаштырып алыңыздар. Эми кызып турган духовкага 180 градуска 20-25 минутада бышып чыгат. Мынакей пирогубуз дагы даяр болуп бышып калды. Эми кичине муздагандан кийин ушундай кылып кесип алыңыздар. Өзүңүздөр каалагандай кылып кессеңиздер болот. Бул пирогду мен 2 күндүн биринде эле балдарыма жасап берип турам. Чай менен сонун ичип алышат. Өтө даамдуу, сонун пирог. Сиздер да жасап көрүңүздөр, балдарыңыздарга жасап бериңиздер. Видео жакса, комментарий жазып, лайк басып кетиңиздер. Алдыда дагы сонун рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кыламын. Видеонун аягына чейин караганыңыздарга чоң рахмат. Эмдиги көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.